Мына туугандар, биз ушинтип бүгүн биринчи сабагыбызды баштадык. Биринчи сабагыбызда келгенде эле бизге мындай суроо келет. Негизи эле программисттер эмне иш кылат? Деги эле программист деген ким? Ошого биз азыр жооп бергенге аракет кылабыз. Негизи карап келгенде туугандар, биз карабайлы, каерда баспайлы, бардык жерде эле эмне программисттердин мындай жашоосу, программисттердин кылган жумушун көрсөк болот, мисалы карап көрсөңүздөр, бардыгы автоматташтырылган, бардыгы цифровизация менен камсыз болгон. Мисалы банктарга баргыла, банктарга барсаңар бир кандайдыр бир счетторду алып берет, бизге данныйдан алып берет. Мисалы Орусиядан бирөө акча салган болсо, аны бизге ошол биздин паспортубуз аркылуу эле табып, бизге акчаны которуп берет, же болбосо бир мындай аялдамаларда туруп калбагыла, ал жерде мисалы бир экранды көрөбүз, экрандан бизге кандайдыр бир маалыматтар чыгып турат. Эми туугандар, ошого келебиз да, булар каяктан келип атат, кандай жасалып атат, ошолор боюнча бүгүн сөз кылып сабагыбызды баштайбыз. Бисмилля. Мисалы элестетели туугандар, бизде бир WhatsApp бар да. Мынага окшогон WhatsApp бар. WhatsApp тиркемесинде билебиз, бирөө кандайдыр бирөө жазат, жазганда бирөө аны окуйт, анан экинчиси жазат, ошентип бири-бири менен мындай каталышып, жооп беришип жазышат. Эми ушул кандай иштейт да? Бизде эмнеге деген бизде мындай нерсе бар. IT дүйнөсүндө, программалоо дүйнөсүндө бизде бир база данных деген бар да. Эгерде биз мисалы бир адам мисалы бирөөгө мына санскрити деген бирөөгө жаза турган болсо, ушул мынаны элестетели, бул азыр интернет. Ушул аркылуу келет дагы, мына зым Агай, аркылуу. Ооба, саламатсызбы? саламатсызбы. Запись экрана кылып коесузбу? Запись экраны болуп атат. Рахмат. Мына ол эгерде кимдир бирөө жаза турган болсо, ушул биз жазган маалымат кандайдыр бир келип бир сервер деген нерсеге сакталат да. Сервер кандай болот? Сервер болсо мындай бир темирлерден болот. Ага чейин ушул анын ичинде мындай не деп койсок, железо деп коет го, баягы мыналычы темир. Ушундай темирлер болот да. Ушунун ичинде биздин маалыматтардын баардыгы сакталып турат да. Ушул темирдин ичиндечи. Темирди кандай тааныйт да? Булчу мына база данных деген бар да. Ошол маалымат деген. Ушул маалымат мына ол темирлердин ичинде сакталат да, железо деп коет. Мыналардачы. Эми бул кандай сакталышы мүмкүн? Мисалы карап ачып көрөлү, мынаны чоңойтуу. Мисалы карап көрсөк, мисалы мына ол ушунча бир чоң бир серверде, бир мындайча айтканда маалыматты сактоочу жай да. Мисалы мына ол бир темирдин ичинде, 10 адам колдонгон, биз түзгөн мындай сайттар болушу мүмкүн, же болбосо биз түзүп аткан мына мобильный приложениялар болушу мүмкүн, тиркемелер. Ушулардын бардыгы балким ушул жерде сакталышы мүмкүн, бир 10 адамдыкы же 3 адамдыкы. Мисалы бул жерде бул бир чоң компанияныкы болушу мүмкүн, бардык мына темирлерчи. Бул мисалы ишибиздин канчалык чоңдугуна карап бул кете берет да. Ишибиз эгерде маалыматыбыз аз болсо, мисалы бир темирге сакталышы мүмкүн, же ушунун жарымына сакталышы мүмкүн, ушундай. Маалыматыбыз көп болгонуна жараша мындай кете берет, мисалы. Бир эле компаниянын маалыматы мына бир катар темирге баарына сакталышы мүмкүн да. Ушундай иштейт. Булар каякта курулат? Булар деген мисалы мына мисалы Google'дукун көрөлүчү. Google Cloud деген бар. Ушуну көрө турган болсок, мисалы сүрөттөрүн көрөлү. Google Cloud сервер деп жазып көрөлү. Мындан карасаңар, ушул эле нерсе да. Google'дун мындай чоң маалыматты сактоочу жерлери бар да. Бул деген сөз карасаңар аябай чоң. Дагы башка сүрөттөр бар, көрөлүчү. Google сервердерде жазып көрөлү. Ушуну алып келели. Так, мына алыш керек экен. Google дата база.
Кыскасы ушундай да тургандар мына. Мисалы мына Google'дун компаниясы ушунун ичинде мисалы мындай чоң темирлердин ичинде маалыматтар сакталат да. Ушул муну мисалы мына Google Cloud деп турат, ушундай чоң здание экен. Бул балким ушул гектарлаган жерлерде сакталышы мүмкүн маалыматтарчы. Маалымат канчалык көп болгон сайын ошончо чоңоюп кете берет да. Мына биздин айтып өткөн мына темирлерибизчи ушундай чоңоюп кете берет. Андан кийин эми биз Dart тилинде деги эле бардык эле мындай программалоо тилинде бардык нерсе маалыматтан куралат да. Маалымат кандай куралат? Маалыматтын түрлөрү болот да. Мисалы карап келгенде, мисалы азыр маалыматтын мындай түрлөрү болот тугандар. Маалыматтын түрлөрү болот да. Маалыматтын түрлөрү кандай болушу мүмкүн? Маалыматтын түрлөрү мынага окшогон, мисалы WhatsApp'та жазып аткандай, текст болушу мүмкүн, же болбосо бир кандайдыр бир мындай текст болушу мүмкүн, же болбосо мындай сандар болушу мүмкүн, бүтүн сан болушу мүмкүн, же болбосо так сан болушу мүмкүн. Так сан деген ошо 1, 2, 3 дегенчи. Ошондой сандар болот да. Маалыматтын түрлөрү айтып атабыз. Ушул маалыматтын биринчи түрү, мисалы бир түрү, мисалы string деген түрү бар да. Эгерде биз кандайдыр бир мисалы сөздөрдү жазгыбыз келип атса, ага биз мындай түрү эмне дейбиз? String деп беребиз да. Текст жазгыбыз келип атса, түрү эмне болот экен? String болот да. String болот. Мисалы жибериле турган текст деп турат го. Ошол. Буга ар кандай сөздөр жазылышы мүмкүн. Мисалы мындай кыскасы каалаган сөздөрдө ушул сөздөрдү жазгыбыз келип атса, мындай string деп түрүн беребиз биринчи. Анан кийин буга бир текстке бир нерсе беребиз да. Бул мына бул эмне десек, буну переменный деп коет. Мына барабарга чейинки сөздөр переменный деп аталат. Переменный деген эмне? Бул жарыялоо деген сөз да. Жарыялоонун атын эле берип кое атабыз да. Мисалы жибериле турган текст деп жарыяладык. Жана бул жибериле турган текст эмне болсун десек, мисалы каалаган сөз болсун деп айтып коюшу мүмкүн да. Ошол. Мисалы каалаган сөз болушу мүмкүн да. Бул переменный, мына биз жарыялаганыбыз бул жарыябыз бул жибериле турган тексттин аты ушундай переменный. Мунун түрү, мына бул каалаган сөздүн түрү кандай болсун билгибиз келип атса, бул string деп туруп анан беребиз да. Негизинен алып келгенде ошо биз азыр бул биз үйрөнүп аткан нерсебиз Dart деп коет, Dart тили деп коет. Негизи Flutter деп коет. Flutter деп чогуу айтылат, Dart тили де өзүнчө бөлүнөт да. Flutter деген бул framework деп коет, ага да келебиз азыр. Dart өзүнчө бир тил да. Ошол тилди тааныш үчүн сөзсүз түрдө мындай түрлөрү берилет да. Түрлөр дегенде бизде кандай түрлөр бар? Мисалы бул жерде бир бөлүгүнө карап көрөлү. Бул string деген бир түр. Int деген бир түр, integer деп коет. Double деген бул бир түр. Кыскасы ушинтип кете берет да. Түрлөр аябай көп. Түрдү кааласак өзүбүз жасап алсак болот. Кааласак ошол атайын даяр бизге түзүлгөн түрлөрдү алып колдонобуз да. Негизги Dart тилиндеги Flutter'деги эң керектелүүчү ошол түрлөрдүн бир бөлүгү ушулар. String, integer, анан double деп коет. Булар эми бул жагын түшүндүрөлү. Integer деген эмне дей турган болсок, integer деген бул мындай сандар деген да, так сандар 1 болушу мүмкүн, 2, 3 болушу мүмкүн, 12 болушу мүмкүн, мындай болушу мүмкүн. Кыскасы бул так сандар. Double деген өзү мындай өзү айтып тургандай, англис тилинен которгондой, эки жолу дегендей маанинде болуп калат. Ошол мына точкасы бар сандар бул double деп коет да. Мына биз точкасы бар сан деп жарыялап алдык бир нерсени. Анын ичине, ушунун ичине бир нерсени сактап алдык да. Мына барабар деген билебиз баягы. Бир нерсени сактоо да, бир нерсеге мисалы 2-ге 2-ни кошсо канча десең барабар 4 болуп чыгат го. Мисалы мына 2-ге 2 кошсоң 2 барабар эмне болот? 4 болот да туурабы? 2-ни 2-ни кошсо 4 экенин билебиз да. Ошондой эле бул
мына точкасы бар сандар деп мынаны элестеткиле, мынаны жарыяладык. Андан чыккан сан не болот десек, мынаны берип коюппуз да, биз муну өзүбүз бердик. Бул болсо ошо буну деле өзүбүз бердик. Мына 2-2-ни кошкон деген 4 деп чыгып атканда эле барабар не болуп атат? Барабар 4 болуп атат да. Ошондой эле бул деле мына точкасы бар сандар деп бир нерсени жарыяладык. Анын ичине мындай бир нерсени сактап койдук да. Элестеткиле, бир коробка бар да. Коробка бар, коробка бар. Коробканы мисалы мындай мисалдар бар бекен. Переменные. Жок болбойт экен, мындай эле көрөлү. Коробка. Элестеткиле, мына коробка бар да. Коробканын сыртына билебиз го, мисалы коробканын сырты бир мынаны кайсыны алсак экен, мисалы так. Мынаны ала береличи. Мына ол бир ичинде бар шоколад да, шоколад. Мына дымка деген аты экен да. Мунун ичинде мисалы элестеткиле, мына дымка эмес бир Барбарис деген конфет бар го, Барбарис, ошол Барбарис, мына дымканын ордуна Барбарис жазылып турат да. Барбаристи биз билебиз да, бул коробка эмне экен, бул мунун аты Барбарис да. Коробканын ичин ачсак эмне болот, биз билебиз. Жалаң барбаристер бар да, мисалы баягы конфеттер бар да, бир мындай кызыл конфеттердин ичинде канчалаган килограмм конфет болушу мүмкүн да. Ошол эле сыяктуу. Бул жерде карап көрсөк, мына биз бир коробканы түздүк, точкасы бар сандар деп. Анын ичине биз мындай точкасы бар сандарды киргизип койдук да. Ушул түшүнүктүүбү? Мунун түрү эмне дейт турган болсок, мына точкасы бар сандардын түрү кандай десек, түрү бул не деп билебиз? Дабл деп билебиз. Себеби биз ичине дабл дегенибиз үчүн, себеби ичине биз мына точкалуу сандарды киргизип атабыз да. Ошон үчүн муну биз түрүн дабл деп туруп, ичине атын точкасы бар сандар деп жарыялап алдык да. Түшүнүктүүбү, туугандар? Андан кийин мына бул деле ушундай. Мисалы мындай кылып көрөлүчү, башка түзүп көрөлү. Мисалы адамдын аты болсун да. Мына адамдын аты болушу мүмкүн да. Адамдын аты ким болушу мүмкүн, мисалы? Адамдын аты мисалы Кубат деп көрөлү, Кубат. Адамдын аты Кубат болушу мүмкүн да. Кубат кандай түрдөн? Мына бул Кубат. Биз билебиз да, мына сөз болуп атпайбы? Сөздү кантип жазсак болот биз? Билебиз, биз баягы айтып өткөндөй, сөздүн түрү эмне? String да. Ушундай сыяктуу. Адамдын атында бир нерсе болуш керек да. Адамдын аты Кубат. Кубат кандай түрдөн? Кубат string деген түрүнөн да. Ошо Dart деген тил, бул ошо түрлөргө аябай мындай строго типизированный язык деп коет орусчасы. Түрлөр сөзсүз колдонулуш керек деген мааниде болуп калат да. Ушул интижер деле ушул, мисалы мыналар. Бул деген ошо биз азыр Dart тилинин алифбеси деп койсок болот. Ошол туугандар. Мисалы дагы башка ушуга дагы бир мисал келтирип кетейин, дагы кошумча. Мисалы карап көрөлү. Бизге кимдир бирөө жазат да. Мынтип. Мисалы WhatsApp'та бирөө жазып атпайбы бизге. Ошону биз кантип алып, кантип билебиз да. Жакшы эле көрүнүп атабы туугандар? Ага. Бизге мисалы Vivek деген бирөө жазып атат да. Мынаны бир аз чоңойтуп алайын, кечиресиздер. Мына. Так. Мына. Бизге бир Vivek деген бирөө жазып атат. Бул мисалы Wills түзүлүштө кыскасы немисче жазыптыр. Ушул сөздү биз мына түрү кандай? Түрү бул баягындай да, түрү string болуп атат. Жибериле турган текст деп мындай перемени жарыяладык. Ичине мына бул сөздү коюп койдук да. Мындайча айтканда, мындай. Муну деле мына биринчи текстте деп жазып көрсөтөм сиздерге. Дагы да мындай түшүнүктүү болушу үчүнчү. Негизи туугандар, ошо биздин мына курстун өзгөчөлүгү ушул да. Негизи каалаган жерден окуса болот бул тилдердичи. Программалоо тилин окуса болот, бирок мындай кылып
түшүндүрүп бербейт да. Көп бир түшүндүрүп берип коет, аны түшүнгөн адам түшүнөт, түшүнбөгөндөр түшүнбөйт да. Мына көрдүңөрбү? Ошол эле сөз, ошого биз не деп бердик? String деп түрүн бердик. Анан бул мына жака келип калды да. Ушул жака келип калды. Экинчиси, так, эми мисалы бул жиберилге турган аты болот да, аты биз не деп не болуп атат? Vivek болуп атат да. Мына жерге жазып алдык биз Vivek депчи. Vivek'in түрү дагы бул текст болгон үчүн string берип атабыз да. Түрү string деп туруп кимге жиберем дейбиз да. Ооба, кимге Vivek бирөөгө жиберип атат да, мындайча айтканда. Ошого жиберип атат, аты Vivek болуп кетип атат. Эми муну биз бардыгын string кылып келип атабыз. Эми муну кандай таба алабыз да? Биз серверге барып кандай таба алабыз? Серверге барып таба алыштын жолу бизде ID деген түшүнүк бар, мындай адрес ID деп. Адрес ID мындай бир сандар менен берилет. Ал сандар болсо түрү мындай точкасы жок сандар болгон үчүн түрүн не дейбиз? Integer деп беребиз дагы, ошол мынау ID аркылуу, таба алабыз да. Ошол ID-си кандай болгонун билебиз да. ID-си сөзсүз сандар болгон үчүн биз түрүн integer деп беребиз. Буга string деп берсек болбойт да. Себеби бул не болуп атат? Бул сандар болуп атат. Түшүнүктүү? Номерлер болуп атат. Ушул мисалы Vivek бирөөгө жиберди. Бул жактан экинчи адам Jack деген адам күтүп алып атат да. Мына болчу Jack деген адам күтүп алып атат. Jack деген. Анын дагы түрү мындай текст болгон үчүн бул string болуп атат. Ошо мына Jack деген текст да. Ошо түрү эмне экен? String да. Ушул WhatsApp'та ушундай иштейт да. Бир ID-син алып келет, анан мына сөздөрдү белгилегибиз келсе ушундай string деп беребиз. Ушундай деп берип кете беребиз. Суроолор барбы туугандар ушул боюнча? Мына. Суроолор болсо бергиле. Бирөө жазып тур азыр бул жактан. Ой, ошон менде суроо бар. Ким? Integer деп турат го. Азыр. Integer string дегенден кийин килер полный переменный болобу ошондо? Ооба. Мына биз мынандай переменныйды жарыялап туруп, азыр буга да келебиз. Мына переменныйды, мына ол переменный дедик да, мынанычы атын. Мунун кыргызча которгондо мындай түзмө-түз которгондо мына жарыялоо деп которсок болот да, жарыялоочу депчи. Жарыялоочу переменный деп которсок болот да. Англисинде variable деп коет. Ошол переменный болот. Түрү integer бериш керек. Буга сөзсүз түрдө мындан карасаңар, мындай бир переменный жараттык, түрүн биз string деп койгон үчүн бул жака сөз түрдө биз сан беришибиз керек да. 1, 15 деп мисалычы буга мындай string деп мисалы кубат деп бере албайбыз да, бугачы. Мындай алып бере албайбыз. Бул себеби албайт. Түшүнүктүү? Мына переменныйды бош берсек болот, же болбосо переменныйды ичин толтуруп берсек болот да, мынтипчи. Ушул. Азыр дагы көрсөтүп берем. Агай, ушун бир эме кылсам болобу? Адамдын жылын, жашын, полун көрсөтүп мисал кылсак, баарыбыз түшүнсөк, түшүнүү оңой болот дейм да. Азыр көрсөтүп берем. Туугандар, анан баягы суроо берип атканда ошо атыңарды айтып койсоңуздар жакшы болот. Себеби мага мына экрандан көрүнбөй калат да, зум ачып аткан, зум менен экран бөлүшкөн үчүн силер кимдин сүйлөп атканыңарды көрүнбөй калат. Бизде мына Dartpad деген муну азыр кийин да үйрөнөсүңөр. Ушундай азыр көрсөтүп берем бул жактан. Мынаны өчүрүп туралы. Өчүрүп туруп, мисалы, мындан карасаңар, адамдын, кайталайм. Адамдын аты. Адамдын аты ким, мисалычы? Атын биз мисалы Керим деп коелу. Керим байке. Эми атыңызды неле Керим деп жазып турайын. Керим деп койдук. Эми бул Керим кандай түрүнөн болуп атат? Керим string түрүнөн болуп атат да. Ошону биз эмне деп беребиз? Түрүн биз билебиз. String деп беришибиз керек да. Мындай кылып, ошондо бул кабыл алат. Мына ката кетти уже. Эми муну мисалы биз көрө турган болсок экрандан, бул жактанчы мына консоль деп коет.
ушул жактан бизге адамдын атын биз Керим экенин аныктабыз, көргүбүз келип атса, мына элестеткиле, консоль деген бул азыр бул элестеткиле баягы силерге көрүнүп аткан экран деп элестеткиле. Мисалы телефондорду ачканыңарда бир сөздөр, приложениялар, ар нерсе көрүнүп атпайбы, каалаган нерсеңер. Ошол элестеткиле бул экран деп тургула азырынча. Эми биз бул жакка мына код деп элестеткиле, бул жактычы мына бул сызыктан бул жагын код, бул консоль жагын экран деп элестеткиле. Бул болсо мисалы биз мына кодду жазып атабыз, эми Керимди бизге экранга чыгарышыбыз керек болуп атат да. Ошону кантип чыгарабыз эми? Мисалы адамдын аты деп туруп экрандан чыгаргыбыз келсе, мындан карап койсоңор, азыр мен run кылам. Run кылганда көрдүңүздөрбү, мына экранга Керим деп чыкты да ужечи. Керимдин мисалы давайте Керим эмес, Кубат деп коеюнчу. А то бир аз өзүм уялып кеттим. Кубат деп коелу мисалы. Кубаттын мисалы жашы болушу мүмкүн да, Кубаттын жашы, адамдын жашы болушу мүмкүн да. Же болбосо Кубаттын жашы деп туралы мына жерге. Жашы болушу мүмкүн да. Жашы мисалы канча дейли? Мисалы Кубаттын жашы 15 болушу мүмкүн да. 15, Эми биз билебиз 15 не түрүнөн, бул сан түрүнөн болуп атпайбы? Сан түрүн не деп беребиз? Стринг деп бербейбиз. Себеп дегенде бул сан болгон үчүн бул текст эмес да. Сан болгон үчүн биз integer деп берсек, бул ката кетет. Муну биз билгибиз келсе, экрандан чыгарып атабыз азыр биз. Кубаттын жашы дегенди мына жазып атпайбы, мындай эле. Копировать этип туруп, бул жака таштап коем азыр. Мындай кылып туруп, мисалы Кубаттын жашы болуп атат да. Мына Кубаттын жашы 15 экен да. Көрдүңөрбү? Мисалы не болушу мүмкүн дагы бизде? Кубаттын неси болушу мүмкүн? Так, мындай туугандар бизде мындай түшүнүк бар дагы, баягы кечиресиздер, унутуп калыптын айтам деп. Бизде мындай түшүнүк бар да, boolean деген түшүнүк бар. Мындай boolean деп мына жазылат. Биз тилибизде, биздин мына Dart тилинде кыскартып bool деп койгонбуз. Мына жердечи. Мынаны bool деп койгонбуз. Bool деп туруп, бул жерге мисалы туура же туура эмес деген болушу мүмкүн да булчу. Мына туура же туура эмес деп туруп, мисалы false деп коелу, туура эмес болсун. Мисалы. Мына. Бул деген не деген сөз да? Азыр айтып берем. Мына көрдүңүздөр, бул жактан false деди да. Эгерде мен мына жерде true деп койсом, true деген болот да булчу. Мына. Көрдүңүздөрбү? True деп өзгөрдү. Себеп дегенде boolean деген не деген да? Эми түшүндүрүп берем. Boolean деген каерде колдонобуз жана? Элестеткиле, силер мына окшогон бир WhatsApp же Instagram же бир магазинби жасадыңарда, бир тиркеме жасадыңарда, кыскасы. Анан кыскасы тиркеме жасап, бул тиркемеңер аябай популярдуу болуп, мындай жайылып кетти да. Анан бул тиркемеге мисалы силер эки бир функция кошуп койдуңар да. Бирөөсү болсо ошол жөн эле көрө берсин, экинчи адам болсо мисалы бир кандайдыр бир товарын киргизгиси келип атса, мындай элестеткиле Lalafo. Lalafого мисалы кээ бирки адамдар жөн эле көрүп, кирип рекламаларды көрүшөт. Кээ бирлери болсо атайын кирип, бир товарларын не кылышат? Реклама кылып сатышат да. Сатыш үчүн алар эмне кылышат? Акча төлөп, анан баягы рекламаларын көп адамга көргөзгүсү келет да. Ошого биз мындай жазып коебуз да. Биз деген мындай бир переменный жарыялайбыз. Ошо жарыялап туруп, анын ичине мисалы бир данный жазып коебуз да. Ичине мына true'нун ичине данный жазып коебуз да, мындайчы. Азыр бул негизи жазылбайт, азыр бул мисал катары болуп турсун. Бир данный жазып коебуз да, маалымат жазып коебуз башкача айтканда. Маалымат жазып коебуз дагы, ошол маалыматты биз мына бул
сатуучу адам кирип приложенияга, тиркеменин ичине кирип, ошол маалыматты сактап коет. Эгерде ошол маалыматты мисалы бир адам эгерде ошол сатуучу адам акчасын төлөгөн болсо, ошол приложенияга келип туруп төлөгөн болсо, акчасын ала алат и мына баягы рекламасын чыгара алат көп адамгачы. Ошолду текшерип коебуз да бизчи. Эгерде ошол адам маалыматын баягы акчасын төлөсө, true деп кой дейбиз. Биз баягы кодубузга айтып коебуз да. True деп кой дейбиз. Ошондо рекламасы чыксын деген мааниде да. Мисалы мындай бассак true деп берет. А эгерде акчасын төлөбөй эле жөн эле рекламасын чыгарып эле мындай кыла берсе, биз false деп кой деп ал жака шарт коюп коебуз да. False дегенде мынтип ал төлөбөдү деп туруп бизге чыгарып берет дагы. Анан ошол мындайча айтканда рекламасын кыла албай калат да. Ошол программисттердин эң бир ошол негизги жумушу бардык нерсени автоматташтыруу. Ар бир нерсенин келгенин эле өзү эмес, автоматташтырып коет, робот кылып коет, мындайча айтканда робот түзүп коет. Ошо роботтор код аркылуу өзү иштей берет да. Ошол. Суроолор барбы туугандар? Туугандар, түшүнүктүү болдубу? Ким түшүнбөй калды? Угулуп атабы? Угулуп атат агай. Түшүнүктүү. Түшүнүк. Мына false true дегенде эмне деген эми? False деген англис тилинен которгондо туура эмес же болбосо жалган дегенди билдирет. Туура эмес же жалган дегенди билдирет. Туура эмес да. Туура эмес. False дегенчи. False деген, true деген ошол туура деген да. True деген бул мындай окшоштуруп коелу дагы. Туура деген да. Ушундай. Барабар. Мына бул деген ошондо бир нерсеге вопросительный знак кандай суроо. Бул деген ошол текшерүү мында кийин өтөбүз. Ошол вопросительный знак эмес, бул ошол бир нерсенин туура же туура эмес деген текшергибиз келсе, ошол бул деп түрүн берип туруп, мындай алып, түрүн берип туруп, анан бул жака биз бир данный азыр берип коебуз. Ошондо мында келебиз туугандар алдачы. Ушундай текшерип берет да. Мисалы мындай кылсак болот анан туугандар. Азыр биз мына переменный деп жарыялап алдык да. Эми жарыялап алдык, эми адамдын аты мисалы Кубат болушу мүмкүн, Кубаттан башкасы болушу мүмкүн да. Мисалычы, адамдын аты ким болушу мүмкүн? Адамдын аты Манас болушу мүмкүн да. Манас, эми текшерип көрүп иштей экен, кандай болот экен? Манас адамдын аты ким? Манас да. Анан мынаны жүргүзүп көрөлү азыр. Мынарды мен пока что өчүрүп турам. 15 дегенди дагы өчүрүп турам. Жок, турасың мына. Мына карасаңыз. Бизге азыр Кубат анан Манас дегенди көрсөтүп берет да, көрдүңүздөрбү? Адамдын аты биринчиси Кубат болду, экинчиси Манас болду. Ушул переменный туугандар, мына карасаңар. Биз переменный деп жарыяладык. Анын ичине биз өзгөрө турган койдук да. Мисалы string деп адамдын атын бердик. Адамдын атын каалаган переменныйдын ичине кийин толтуруп кете берсек болот да. Биринчисине мисалы Кубат деп толтурдук, экинчисине Манас деп толтурдук, үчүнчүсүнө дагы бир Жаныбекпи же Сейтекпи, Семетей кыскасы толтуруп кете беребиз да. Бир переменныйдын максаты ошол ичине бир нерсени толтуруу керек. Ошол толтуруу керек, же болбосо бир мына эгерде бул эм болуп калса, аны да көрсөтүп берем. Ошол бул деле ошол толтуруу же толтуруу эмес болуп калат. Ошол мааниде да, ичине бир нерсе беришибиз керек. Мындайча айткандачы, тагыраак бир нерсе беришибиз керек ичине. Ичине бир нерсе берсек болот. Түшүнүктүүбү туугандар?
Ооба, түшүнүктүү ооба. Мысалы double сандар деп коелу. Сандар деп туруп, не деп коелу? 15.25 деп туруп мындан алсак. Print деп туруп. Мына карасаңар, бизге азыр не берет? 15.25 дегенди берди мына. А эгерде биз мына жергечи integer деп туруп дагы бир жазып туруп сандар сан деп коелу. Сан деп туруп мисалы 15.25 десеңер албайт да, болчу. Ката берет. Мына уже ката берди да мына. Кызыл чыкканы бул ката да, бул иштебей атат деген да. Мына. Сан деп көрөлү. Мына. İştebeyt да, болчу, таппай атат. Мына карасаңар. Сен дейт. Сен бул жерге точкасы жок сандарды беришиң керек эле дейт да. Жөнүнө сан беришиң керек, так сандарды беришиң керек дейт да. Себеби сенин түрүң дейт. Интежер болуп атпайбы дейт да. Эгерде сен мынандай точкасы бар сандарды бергиң келсе, давай мынаны койчу ордуна дейт да. Мисалы, мынаны өчүрүп туруп коелу, бул иштейт да, азыр карап турсаңар. Мына. Бул иштейт уже, мына карасаңар, 15 мынаны кайталап коюпмун, азыр мына өчүрүп турам. Мынаны карасаңар. 15-25 деп берди да, көрдүңөрбү? Мына. Сен түрүн эгерде ушундай кылгың келсе, ушундай бер деп айтып атат да. Көрдүңүздөрбү? Түшүнүктүүбү? Болду. Суроолор болсо бергиле, болбосо коддор менен дагы таанышып баштайбыз, тереңдеп кете беребиз. Агай, мына бул print деген бул экранга чыгарып берүү болобу ошондо? Мисалы, Print дегенби? а, Print ооба, консолго чыгарып берүү деп коет, азыр муну ошо түшүнүп тургула, экранга чыгарып берүү ооба, туруп эле. Бул ошол бир нерсени текшергенибизде ошондой да колдонулат. Буга да келебиз алда сабактардачы. Ошол. Суроолор болсо бергиле, болбосо баштай беребиз. Ага, кете беребиз. Агай, бир суроо бар да, мен өзүм эле суроо берип беришет окшойм. Бере бер. Ким? Мына тынчтык. Тынчтыкбай Мына экен. биздин биринчи сабакта void деген бар экен да, ошону да түшүндүрүп койбойсузбу, сиз жакшы түшүндүрүп өткенсиз. Мына ала void да? Как раз биздин биринчи сабакта ошол void деген бар экен. Давайте, эң туру. Void азыр бир түшүндүрөм, кийинки дагы кайталап келгенде сону кылып түшүндүрүп берем. Бул void биз билели Dart тилин приложениянын баштапкы жүргүзүүчү мотору деп түшүнгүлө. Машинаны элестетсеңер, мындайча мотор эмес баягы. Ключ бар го, ключту бураганда машина отолат го. Ошондой нерсе. Ключту бурадыңар, мына void менен бурап койдуңар, мына ключту азырчы. Ошону бурадыңар, мына приложение бардыгы иштеп атат. Бул жерден эле түшүнүктүү болуп калды окшойт. Мына карасаңар. Мына карагыла. Силер мынаны азыр мисалы алып көргүлө мынаны. Мынаны өчүрдүк. Мынаны дагы өчүрдүк. Силердин ключуңөр жок, машиналар жүрбөйт да, азыр көрдүңөрбү, уже ката берди. Мына. Ката берди, мына карасаңар. Мынаны да ката берип ташат, кыпкызыл кылыпчы. Эгерде силер мына ключун кайра коюп туруп машинага, мындай алып туруп, коюп туруп ключту бурап койсоңор болду, иштейт да кайра. Каталар кетип, мына кызылдар. Мына иштейт. Түшүнүктүү? Буга дагы келебиз. Суроолор барбы, жокпу? Суроолор жок окшойт, анда баштайбыз. Негизи эле туугандар, сиздер мына компьютерди ачканда эле мындай кылгыла. Биринчи Flutter'ды түзүү, Flutter боюнча папкаларды түзүү, Flutter боюнча тиркемелерди түзүү, кантип түзөбүз, а? Мына компьютериңерге киресиңер, бул жерде D диск же C диск же E диск дегендер бар. Ага биз мындай бир папка, жаңы бир папка создавать этесиңер да, мындайча айтканда түзөсүңөр. Так, мен мисалы бир папка түзөлүм, мисалы new folder дейт да, мен англисче, орусчасы создать папка деген бар, билесиздер. Ошо бир дискиңерге киргиле дагы түзгүлө. Биз мисалы не деп түзөлү? Курс, мына курс 6 деп коелу, биз 6-чы группабыз да. Курс болбосо группа 6 деп коелучу, группа 6. Мына курс группа 6 деп бир папка түздүк.
Эми бул папканын ичине биз бир нерсе тиркеме түзүшүбүз керек да. Бул жактан түзүп алдык, мына жактанчы. Бул жактан түзүп алдык. Кана биздин курс мына жерге түзүлүп тур. Курс 5 бар экен, кыскасы. Курс 6 деп түздүк. Эми бул жерге мисалы кантип түзөбүз? Мындай келсеңер бизде ошо Visual Studio деген бар. Эгерде силерде мына башка терезеңерден чыкпаса, мындай Windows'tu басып туруп бул жерден жазгыла. Visual деп мына издесеңер бул жактан табылат. Муну бир бассаңар кирип кетет мынантипчи. Каласаңар бул жактан бир басып киргиле ушундай. Visual Studio код дегенге кирди. Киргенде эле мен азыр мына коддор бар, буларды пока мындай туруп турсун. Киргенде эле мындай киргиле. Кирип туруп мына жерде view деген бар. Орусча да бар экен, орусчалар кандай болот экен? Так билбейм, бирок ушул жерге киргиле. View деп бассаңар, бул жерде comment palette деген бар. Ошо биринчи строкасында эле бир басасыңар, баскандан кийин мына жерде силерге тандоо берет мына жергечи. Мынаны дагы кайталайм. Биринчи строкага кирип бир басасыңар мына жерден. Мына. Бул жактан солдон эсептегенде, оңдон эсептегенде 1, 2, 3, 4, 5-нчи экен, 5 мына киресиңер, биринчи строкага киресиңер, кирип туруп мына жерде new project деген бар да. Или бул эгерде силерден чыкпай калса, мынтип жазгыла. Мына жерге эле англисче болобу, так. Англисче болобу new project десеңер мына чыгат силергечи. Ушуну Flutter деген дарт эмес, Flutter деген баскыла. Баскандан кийин силерге мына жерге application деп берет, же болбосо приложение деп коет го орусчасы. Ошо приложениени басасыңар. Басканда силерге мына жерден айтат да, бир папканы танда дейт. Биз билебиз, бая курс группа 6 деп түзүп албадык беле. Ошол жактан мындай издеп келебиз дагы, мына C-диск болуп калат кээде. Силер ошо түзгөн дискиңерди карап туруп киргиле. Кирип туруп бул жактан курс группа 6 дегенди бир баскыла, ичин 2 жолу басып киргиле. Ичине кирип туруп эми бул жерден мынтип бир дагы бир өзүңөрчө бир папка түзүп алгыла да. Чтобы бул биздин папкаларыбыз мисалы баягы проекттерибиз көп болот да. Мисалы бирөөсүндө бир counter app силерге тапшырма берилген, ошону жасагыла дейт, бирөөсүндө Yamaha'ны жасагыла дейт, ошон үчүн бир папка түзгүлө. Папканын атын не дейбиз? Мисалы биз бүгүн мындай коюп туралы, сабак 1 киришүү деп туралы, киришүү же сабак 1 деп коелу түнктүү эле. Мына сабак 1 деп түздүк. Анан бул жактан select folder ошол тандагыла, ушул папканы тандап койгула, анан силерге мындай берет. Бул жерде силерге айтып атат, ушул сен түзүп аткан тиркемеңин, приложениеңин атын кандай коесуң дейт да. Силерге по умолчанию ушундай ат берип коет, муну тандабай эле өзүңөр койгула. Мисалы сабак анан нижний пробел 1 деп койсоңор болот, ушундай кылсаңар болот. Же болбосо мынтип койсоңор болот, кысакасы болот да. Жакшыраагы мына нижний пробел, ылдыйкы сызык, анан 1 деп койсоңор жакшыраак. Эми атыңарга жараша да. Же болбосо мынтип жазбагыла атаңдар. Чоң тамга мынтип жаза турган болсоңор, булар ката берет, албайт. Ошо тиркеменин атын берип атканда мында кичине тамга менен жазсаңар, анан мындай сызыкча койбойсуңар, анда да ката берет. Ошо же болбосо мындай кетип атып, мында үчүнчү тамгасын чоң тамга берип койсоңор, анда да ката берет да, кыскасы. Ошон үчүн сабак мисалы да сабак 1 деп койсоңор, же болбосо сабак 1 тиркеме деп коелу, тиркеме. Мына түздүк биз. Ушинтип жазсаңар болот. Нижний пробел, сызыкчалар, точкалар колдонулбайт. Точка колдонулбайт экен, көрөйүнчү азыр. Точка колдонулбайт экен, ооба. Точка колдонулбайт экен. Андан кийин Enter'ди 1 басып койсоңор, силерге мындай буга көңүл бурбагыла. Enter'ди 1 басып койсоңор, силерге бир жаңы бир файл түзүп берет да. Мынаны yes деп койгула. Көк чыкса, чыкпаса жөн койгула. Силерге уже түзүп аткан болот. Мына папканы азыр бизге жаңы тиркемени түзүп атат. Түзүп атканда мындай бир мынтип загрузка кетет. Ошого мына cancel'ды басып койбой жөн тургула. Себеби бул силерге жаңы файлдарды, баягы пакеттерди тартып келип, ушундай кылып атат да. Андан кийин бул түзүлдү бизге мындай бир
папка түзүлдү да. Ушул жерде суроолор барбы туугандар? Суроолор жок окшойт, бизге мындай бир папка эмес, мындай тиркеме түзүп берди. Тиркеменин коддорун түзүп берди мындай кылыпчы. Ошо Flutter бизге ушундай бир сонун кылып түзүп берди. Киргенде эле туугандар минткиле, киргенде эле жок, биринчи тааныштырып кетейин, киргенде мына карасаңар, силерге мындай түзүп берет. Мынасы силерде жок болот, мындай нерсечи, жок болот. Аны ылдыйда азыр өчүрүп койбодук, ошону чыгаруу үчүн минтесиңер. Мына жерге үстүгө чыксаңар, терминал деген бар. Терминалды басып туруп, new terminal же новый терминал деген бар. Ошону бир бассаңар, силерге мындай ылдый жакта терминал түзүп берет да. Дагычы мына өчүрүп атам. Кайра кайталайм. Мына бир басасыңар, дагы бир басасыңар, келет мына. Силерге терминал түзүп берет. Debug console деп турбайлы, мына карасаңар окшош да мынагачы. Мына карасаңар, мына жерде окусаңар мына консоль деп турбайбы мындайчы. Ушул консоль, мына бул консоль да. Мына бул консоль. Көрдүңөрбү? Debug console деген ушул. Биз кандайдыр бир нерсени чыныгы экранга чейин көргүбүз келип атса, бир нерсени көргүбүз келип атса, бул жактан текшергибиз келип атса, баягы биз мына жерде бирөө суроо бербедиби, print деген эмне депчи. Ушул print аркылуу биз бир нерсени көргүбүз келип атса, ушул жактан көрөбүз да. Экранга чейинки нерселерди ушул жактан көрөбүз. Мисалы, жок, аны азыр көрсөтө элекем. Мынаны бир жүргүзүп коеюн, анан көрсөтөм. Кыскасы ушундай. Терминал деген жерде бар. Бул жерде мындай силер бир нерселерди, коддорду жазсаңар болот да. Мисалы мурун мына Windows деген өзү биз азыр көрүп атпайбызбы экрандычы, мындай басканда мындай экрандарга жылып көрүп, мынтип нелер бар, баарын билебиз да, мына. Көрдүңөрбү? Windows бизге уже биз визуально көрүп турган нерсе да, терезелер да, кыргызча отургондочу. Мурунку программисттер, мурунку мына Windows пайда болгонго чейинки программисттер кантип колдонушкан? Ошол программисттер ушул терминал аркылуу коддорду жазып, ана колдонушкан да. Мисалы биз көрөлү, биз билебиз, Flutter Doctor деп силер уже текшерсеңер керек. Flutter Doctor деп жазсаңар, силерге бир кандайдыр бир Flutter'дын установкаларын көрсөтүп берет да. Мисалы мен Enter'ди бастым, Flutter Doctor деп туруп. Аны басканда силерге мындай бир Flutter'да эмне орнотулган, эмне жок, ошолорун силерге көрсөтүп берет да. Көрсөтүп бергенде, азыр биз текшерип атабыз, туугандар. Мына карасаңар, мына жүрүп атат, бир нерсе бассаңар, бул жерге иштебейт. Бул себеби бул жүрүп атат да. Ошол. Мына сенде дейт, эмне дейт, бир ката болду дейт, ошол доктор found issues in one category дейт да. Ошо бир категорияда дейт, ушуну бир жерде сенден ката тапты. Ал ката карасаңар өзүлө көрүнүп турат, X депчи. Visual Studio Develop for Windows орнотуп койгонсуң дейт да. Бул C++ деген экен. Буга туугандар, кээ биркиңерден ушундай ката чыгышы мүмкүн. Бирок буга азыр көңүл бурбай эле койгула. Муну мисалы менде деле кече кайра установка алган үчүн бул менде чыгып калды. Буну дагы кийин айтып берем. Бунун маанилүү эмес бул. Буунсуз деле мына тиркемеңер сонун иштей берет. Түшүнүктүүбү? Анан эгерде мына жерлерден силерде мына ката Android toolchain мына галочка эмес, ушул жерден X чыкса, ошого көңүл бургула. Ошол X чыгып аткан болсо, силердин тиркемеңер мындай Flutter пакеттериңер толук орнотула элек болот, ошодон ката берет. Мына тиркемеңер жакшы иштебейт. Ошого ушул нерселерге көңүл бургула. Муну деле бир аз айтып кетейин, өзүңөр балким оңдоп аласыңар. Бул деген ошол силердин мына версиялар туура келбей калып атат, ошодон берет да. Муну азырынча башыңарда оорутпайт эле турула. Жана ошондой эле, мисалы мына биз терминал мурунку элестеткиле программисттер кантип иштеп атат да. Биз мурунку программисттербиз. Flutter деп туруп, Flutter clean деп койсоңор, мисалы азыр бизде мына жерлерден кыпкызыл каталарды бере баштайт. Мына мен Enter'ди бастым. Flutter clean деп уже бизге мына каталарды берет да. Себеп дегенде бизге баягы Flutter түзүп берген пакеттердин баардыгын удалить кылып койду да, өчүрүп салды, тазалап салды. Эми муну кайра алып келиш үчүн мисалы Flutter pub-get деген бар. Ушуну минт жазсаңар, кайра алып келип берет. Муну силер кылбай деле койгула. Киргендечи мен силерге ошо мурунку программисттер кантип иштеген терминалдын маанилүүлүгүн түшүндүрүп бердим да силерге азыр. Мына каталар кетти, көрдүңүздөрбү? Ушундай.
Ошо эми муну баштаардан мурун мындай келсеңер, мына силер кээ биркиңерде жабык болуп калышы мүмкүн, кээ биркиңерде ачык болот. Мына жерде файлдарды бир баскыла, мында ачып берет силерге. Ушуну басып киргенде ылдыйында pubspec YAML деген бар. Ушуну бир бассаңар менен кирип берет ичинечи. Ошого кирип бергенде эле мындай нерселер чыгып атса, муну accept же deny деген баспай эле жөн эле x басып койгула. Мындай келсеңер силерде мындай environment деген бар. Environment. Ушул жерден SDK деп турат да, азыр муну текшеребиз. Мына мурунку программисттердин жашоосу кандай текшерген да, ушунучу. Flutter version деп текшерип көрөлүчү, кандай болот экен, кандай версияларды берет экен. Мен Flutter'дин версиясын текшергим келип атат да азыр. Мына көрдүңүздөрбү? Эмнеде Dart 2.16.1 деп турат. Ошол версия мына жерде бизге визуально көрүнүп турат да, Windows аркылуу мына жерде көрүнүп турат. Көрдүңүздөрбү? Ошол нерсе ошол. Ошону биз өзгөртөбүз туугандар. Аны биз мына 16 дегенди өчүрүп туруп, 7 деген баскыла дагы Ctrl+S бассаңар, бул жактагы мына X-тин ордуна мындай тоголок ак түстө болуп калган болот. Ошону сактайсыңар жана мына жерден стрелка бар. Оң жакта get package деп өзү чыгат. Ошону бир бассаңар, мына силердин азыр өзгөрткөн нерсеңерди мындайча айтканда pubspec YAML'да кирип биз бир нерсени өзгөртүп баштадык да. 16-ны 7-ге өзгөртүп койгон үчүн ушуну өзгөртүп дагы биз сактап койдук да бул жакачы. Мына сактап койдук дагы. Анан биз чыгып атабыз. Анан бул сакталган же сакталбаганын туура же туура эмес кылганын кантип билебиз? Мына жакка кирсеңер, мына терминалды билдик, биз каалаган нерсебизди жазып, текшерип, коддор менен иштейбиз. Мынтипчи. Debug console болсо билебиз, ошо экранга чейинки нерселерди принт кылып көрсөтүп берип турат. Output эмне кылат эмичи? Outputка кирсеңер, мындай көрсөтүп берет да силерге. Азыр мен мына дагы башынан кайталайм. Мына мен өзгөрттүм, мына 16-ны өзгөртүп туруп 7-ге өзгөрттүм да, анан мына стрелканы басып атам да. Мына стрелканы баскандан мына карасаңар, мына жерде кетти мына. Pub кетти. Азыр ушул мына окшоп, мына азыр көрөсүздөр не деп чыгат экен. Мында кетип атат. Мына түссөңөр, мына exit code 0 деп чыкты да. Ошол биз мынаны туура өзгөрткөнүбүз үчүн эч жерде мисалы пробелдерин, мына пробелдер деп мынаны айтат. Мына мисалы биз мынаны жабыштырып койбодук. Же болбосо мынтип бияка чыгарып бербедик бир пробелчи, ошону ордунда кылып бардын туура кылганыбыз үчүн exit code 0 деп чыкты да, сенде эч кандай ката жок деп чыкты да. Эгерде биз мисалы мынаны карап көрсөңөр, азыр мен мына пробелдичи мен бул жака жабыштырып коеюн, эми бул жактан сактап көрөлү да. Мына көрдүңүздөр, мына жактан точка чыгып калды. Ушуну Ctrl+S бассаңар силерге мына сактаганыңызды билдирип туруучу бир функция. Муну мисалы мына мен бастым. Эми караңыздар, азыр мына жерде эмне деп чыгат экен көрөбүз. Так, азыр күтөбүз. Жок, мында деле мындай чыкты, бирок иштебей турат. Азыр башкасын өзгөртүп көрөйүн мен. Мисалы мен мынаны өчүрүп туруп мындай кылып көрөйүн, мисалы. Ctrl+S. Беребик экен, катам мында. Бербесе анан кийин дагы өзүңөрдүн практикада көрөсүңөр. Бул бериш керек, скорее всего. Так, азыр. Мына көрдүңүздөр, уже каталарды бере баштады. Мына көп жазуулар чыга баштады. Себеби мен мына жерде бир тамганы өчүрүп койбодумбу? Ушул аябай маанилүү туугандар, ушуга көңүл буруш керек. Ушундай бир нерсени көчүрүп атканда, же мындай кылып атканда ушуга көңүл буруп иштеш керек да. Pubspec YAML деген ушул. Азыр. Так. Туугандар, бүгүнкү сабак негизи мындай таанышуу, ушу Visual Studio эмне, бул кандай кызмат аткарат, ошолорду тааныштыруу. Себеби мурунку группаларда ушулардан аябай көп ката кетишет да, ошо отуруп калышат да, эч жака жылбай элечи. Ошон үчүн бул нерселерди баардыгын таанышуу болгон үчүн баардыгын сиздерге көрсөтүп берем. Коддорду кийинки сабактарда азыр деле көрсөтүп берем. Кийинки сабактарда дагы ошо коддорго өтүп кетебиз. Кийинки сабактардын баардыгы ошо коддор менен болот. Эч качан мындай шашпаңыздар, кыжалат болбоңуздар, биз мындай код жазбай токшойбуз дегендей кылыпчы. Андай болбоңуздар, коддор кийинки сабактардын баардыгы коддор. Мына кыскасы ушунда, мына карасаңар ката бере берет. Кыскасы мына жерге, мына айтайын дегеним, мына exit code 0 деп турат го, ошол 1 болуп калышы мүмкүн, же болбосо 2 болуп калышы мүмкүн. Ошол ката берген учурда өзү ушуну айтат да.
Мен мынаны азыр cancel кылып туруп эле. Мында cancel кылам дагы. Мен мынаны кайра калыбына келтирип коем мына. Энди кайра ордуна коюп койдум жана сактадым. Жана муну мен бастым. Бул уже кетти да. Кыскасы бул азыр катаны алып келет. Эгерде мындай иштебей туруп алса, азыр мен мисалы мына стрелканы бастым да, бул иштебей калды да. Кайра терминалга киребиз да, бул жактан не дейбиз? Flutter Puppet деп жазабыз да. Flutter Puppet деп койсоңор, ошо пакеттерди, Flutter бул деген коттормосу, Flutter пакеттерди алып кел деп атабыз да. Мына пакеттерди алып кел дедик эле, бул уже алып келет да, бизге пакеттерди алып келип берет, жана бул жактан көрсөтүп бериш керек азыр. Output'tanчы. Кыскасы бул иштеди, туугандар, ката кеткен жок, иштеди. Так, мына терминалды өчүрүп баштан жандырып көрсөтүп берейин болбосо. Мында алып туруп, мына output'ка кирейин дагы, мына exit code 0 деп уже чыкты. Бардыгы туура болду, баягы сөздөр, бирок ылдыйында мына чыгып тур. Бардыгы туура болду. Буну туруладык. Эми мындан X басып чыксак болот. Жана бул жерге келсеңер, мына жерге problems деген бар, 4-сү. Problems'ке бассаңар, силерге мына жерден ката кеттиң, мына жерден ката кеттиң деп мындай X кылып силерге берип коет да. Мисалы мынаны мындай бассаңар, каерде ката дейт, мына жерде сен суроо белгисин коюп койдуң, ушул жерден ката болуп калды дейт. Мынаны дагы бир бассаңар, мына жерден ката кеттиң дейт. Мынаны бассаңар, силер сен мына required дегенден ката кеттиң дейт. Ушундай көрсөтүп бере берет туугандар. Ошо problems'тин табыштын жолу ушул. А биз эми муну кантип оңдойбуз? Бул жана каталар каяктан чыгып атат да? Биз баягы мына жерде өзгөртпөдүк беле? Мына жерде 6 дегенди биз 7 деп өзгөрткөн үчүн бизге мындай каталарды берип атат да. Муну дагы null safety деп коет. Аны дагы кийин убакыт өзүңөр түшүнүп аласыңар, же болбосо убакыт болсо түшүндүрүп берем. Мынаны өчүрүп койсоңор бул ката кетет. Суроо белгилердичи. Мына экинчи суроо белгини өчүрүп койсоңор бул ката кетет. Required дегенде собачка белгини коюп койсоңор бул ката кетет. Мына problems дегенде эч нерсе жок, ката жок. Output бардыгы 0 болду. Debug консолдо эч нерсе ката берген жок, жана терминалда эч нерсе мына жаңын түзгөн үчүн эч нерсе жок. Кыскасы ошол. Так, туугандар, түшүнүктүү болуп атабы? Кимде кандай суроо бар? Агай, менде суроо бар эле. Ким? Ошо Эламан. Элеман, сизде кандай суроо бар? Азыркы версияны алмаштырдыңыз го? 7 кылып. Ошол жерде канчалык кош керек негизи? Негизи бардыгына киргенде эле 7 кылып тура берле. Муну кийин түшүндүрүп берем. Эмнеге 7 кылабыз, а? Бардыгыбыз мына курсту бүткөнгө чейин 7 менен иштейбиз. Түшүнүктүү? Суроо жок, анда баштай беребиз да, улантып беребиз туугандар. Кийинки эле келгенде, мисалы караңыздар, бул жерде мына бул Visual Studio'нун оң жактан караганда эң ылдыйында мына жерде менде азыр Windows 64 деп тур. Ушуну бир бассаңар, басканда силерден бул жакка мына жерден үстүдөн көрсөтүп берет да. Мына бир бастым. Бул жерден Chrome деп турат. Азыр сиздер мына буларды кийин да түшүнөбүз. Chrome дегенди бир басасыңар, басканыңарда мына жериңе Chrome болуп өзгөрүп калат. Көрдүңөрбү? Windows деген азыр эмне болуп калды? Chrome деп өзгөрүп калды да. Chrome'ну баскыла дагы. Анан бул жерге келсеңер run деген бар. Run деген туугандар. Азыр биз мындай кылыбыз келип атат да. Биз мына бул коддорду жазып, бизге азыр бир автоматский берди, бирок ушул нерселерди биз экрандан чыныгы мындай бир мына окшогон бир экранды биз көргүбүз келип атат да. Ошону биз көргүбүз келсе, мына жерде run деген бар. Run бар, же болбосо мына жакка келсеңер оң жакта мындай нерсе бар. Мына стрелканы басып көргүлө кааласаң, мына start debugging, run without debugging деген бар. Ушул бул тиркемебизди бизге жүргүзүп көрсөтүп берет да. Ушуну бассаңар болот. Экинчи жерин айттымбы? Үчүнчү жери болсо мына жерде бар, мына. Биз баягы папканы ачпадык беле? Файлдарды көргүбүз келбейт. Муну бир бассак жабылат дедик, муну ачсак кайра ачылат дедик. Мына жерде бар. Муну басып көргүлө. Кыскасы, мен көбүнчө мына runга келем дагы, мынтип туруп бизге тандоолорду берет да. Кааласаңар муну баскыла, кааласаңар муну баскыла. Биринчиси ошол каталары менен чыгарып берет. Эгерде бир тиркеме жасап атканда, код жазып атканда кандайдыр бир каталар кетип атса, ошол каталары менен чыгарып берет. Run without debugging деген ал
каталарсыз эле мындай иштеп берип тура берейинби деген да. Ошону азыр биз мына экинчисин басып турабыз. Басып туруп туугандар. Басканда биз күтөбүз. Бул жакта мындай бизге азыр визуально бир нерсени көрсөткүсү келип аткан бир тиркеме эмне болот, телефон кыскасы бизге көрүнүп атат да. Ошого бул Flutter өзүнүн мына коддорун окуп, даярдап бизге берип атат да, таанышып, коддор менен таанышып, анан бул жактан бизге бир нерсени көрсөткүсү келип атат. Андан кийин бул бизде жүрүп турсун, бул бир аз убакыт алат. Буга эч кабатыр болбоңуздар. Андан кийин бул жака келгенде мындай бизде бир комментарий деп коет, мындайча айтканда, буну биз мындай өзүбүз жазып алсак болот. Мисалы, эки мындай слэш деп коет го, кыйшык сызыктарды койсоңуздар, мындай каалаган сөздү мындай жазып кете беребиз. Бул деген сөз кандайдыр бир нерселерди эске тутуп калуу үчүн жазып алсак болот деген сөз да. Бул мына өзү жазылып турган нерселер мыналар. Мыналардын не иш аткарганын бизге түшүндүрүп берип атат да. Мына ол не иш аткарат, homepage не болуп атат. Бул жерде мисалычы, так бул дагы келип калды, азыр көрсөтүп берет. Мындан карасаңар, бул жерде мына не аткарып атат, ушуларды бизге мына мисалы final деп турбайбы мына жердечи. Finalдын маанилүүлүгүн, final не иш аткаргандыгын мына жерге жазып берген дагы мына коддор аркылуу бизге түшүндүрүп берип атат да. Мына коддор, мына сөздөр менен finalдын эмне экенин түшүндүрүп берип атат туугандар. Ага көңүл бурбайбыз туугандар. Мынандай келгенде биз приложениени ачканда, ага чейин мына ачып калды. Мына көрдүңүздөрбү, бизге мындай бир нерсе ачып берди. Карасаңар, Flutter'дын дагы эң бир жакшы жери бизге мындай карасаңар, веб-сайтка карасаңар, мына веб-сайтка окшошуп экен. Веб-сайт түзүп берип коет да бизгечи. Негизи бул чыныгы веб-сайт эмес, бирок Flutter аркылуу дагы бизде дагы бир мүмкүнчүлүк, биз билип атпайбызбы? Flutter не кылат да? Аны туугандар кечиресиздер, ошону унутуп калыптым мен. Flutter не кылат, Flutter бул Android'ке, iOS деп коет. Бизде муну iOS эмес, муну iPhone деп түшүнгүлө да. iPhone'дорго бир эле тил менен, мисалы Flutter Dart деген тил менен, Flutter'дын ичиндеги Dart деген тил менен, бир эле тил менен эки мындай тирке девайс кыргызчасы түзмөк. Мисалы телефондорго эки телефонго жасап койсок болот да. Мындай кыскача кыргызча түшүндүрүп бергендечи. Анан дагы мисалы Flutter дегенди, мисалы баягы билебиз го, iPhone'дорго анан Android'терге өзүнчө тилдер жазылат да, башка тилдердечи. Мисалы буга чейин окуп келгендер болушу мүмкүн. Башка тилдер дагычы. Мисалы iPhone'дорго жазыш үчүн мындай ушундай тиркемелерди, мына окшогон тиркемелерди чыгарыш үчүн эмне кылабыз? iPhone'дорго Swift деген тил бар да. Ошол Swift тил аркылуу iPhone'дорго жазабыз. Kotlin деген тил бар, ал аркылуу биз эмне кылабыз? Ошол жанагы Android'терге жазабыз. Ушундай эки тил менен жазат да. Биздин эң бир чоң сонун мүмкүнчүлүгүбүз бул эмне болуп атат? Бул Dart деген тил аркылуу биз эки тиркемен, эки мындай телефонго бир эле тил менен жазып коет атабыз да. Ошол эң сонун мүмкүнчүлүк. Үчүнчү мүмкүнчүлүк бул ошол мына ачканда эле бизге даяр бир веб-сайтка окшогон нерсени дагы түзүп берип коет да. Бир эле тил менен. Түшүнүктүүбү туугандар? Ошол туугандар. Мындайча айткандачы, жанагы iPhone'дорго же Android'терге эки тилде жазсаңар, биринчиден убактыңар кетет. Мисалы, Kotlin деген Dart'ка окшогон бир чоң тил. Swift деген дагы бир Dart'ка окшогон эле чоң тил да. Бул эки башка тил. Kotlin менен Swiftчи. Dart үч башка тил болгону эки мисалы iPhone'дорго, Android'терге бир нерсени жазгыңар келип атса, ошону силер убактыңарды кетирип, мисалы бир жылдык нерсени 2 жылдык убактыңарды кетирип үйрөнүп, аны жасап, анан жазып атасыңар да. Анын зачем кереги бар да? Ошону кылып кереги жок. Dart деген тил сонун ошондой чыгарып койду. Бул Google'дан чыгарды дагы, не деди? Flutter деп чыгарып, виджеттерди чыгарды дагы бизге ошол Dart деген тил аркылуу эле силер бир тил менен Android'ка дагы, iPhone'го дагы жазып кое бергиле деди да. Ошол мүмкүнчүлүгүчү. Жакшы. Дизайндагы эң сонун жери бул. Мисалы билесиңерби, кээ биркиңер
бир тиркемени карап көргүлө, мисалы Nasat Media болобу же бир башка тиркеме болобу. Android'de түзүлгөн дизайны башкачараак болуп калган. Ал эми iPhone'га кирсеңер, андан дагы башкачараак болуп калган да. Себеби алар эки тилде жазылган мындай тиркемелер да. Ошон үчүн. Dart'тыкын жазсаңар, Dart Flutter менен жазсаңар, ошону окшош кылып Android'га да, iPhone'га да окшош кылып чыгарып берет. Ошол. Кыскача түшүнүгү ошол. Дагы буга дагы алдыңкы сабактарда түшүнүп, ошолорду талкуулап кете беребиз буюрса. Бизге биз жана мына жерден run кылып баштаганбыз. Run кылгандан кийин бизге мындай тиркемени түзүп берип койду да. Элестетиле, мына бул телефонго окшош да. Мына карасаңар, кичинетип койсоңор, телефон да. Телефонго окшош эле. Муну мисалы бассаңар көбөйөт, силерде деле тапшырмаларда берилген эмес, басканда көбөйтүп, кемиткенди азайтып тур депчи. Ошол нерсени биз бул Dart, Flutter бизге автоматтык түрдө бизге түзүп берди да. Муну жаап турабыз дагы. Бул жакта мындай коддор чыгып калат, силерге мына жазып берет, ошол чыгарып турайын мен, не кылайын деп, аларды кааласаңар ооба десеңер болот. Эгерде ооба дегенде мына чыгып калса, мына X-ти басып койсоңор, мына жаап коет. Анан кийин мани бере турган нерсе кийинки мына ол комментарийлерди баарын тазалап алгыла, чтобы силерге кодуңар мындай таза, мындай порядочный болуп туруш керек да, силерге жүдөтпөй. Мына карасаңар, азыр сонун нерсени көрсөтүп берем дагы. Мына карасаңар, мына өчүрсөңөр дагы өчөт, мына өчүп атат азыр, кечиресиздер, так, өйдөгө кетип калды го. Мына өчүрдүм, дагы муну дагы биринчи киргенде эле, кийин дагы ушуну ачканда ушуларды тазалайбыз. Тазалап өчүрүп, бул себеби баягы автоматически по умолчанию берип коюлат да бизге, ошон үчүн буларды тазалап коебуз. Кааласаңар тазалабай да окуп чыксаңар болот. Түшүнүп, англис тилин билгендер болсо, ошентсеңер болот. Англис тилин билбегендер болсо, муну мындай алып туруп аласыздар дагы, көчүрүп туруп, мына копировать деген бар, мына. Мына жерде copy деп турбайбы, муну басып туруп эле мына Chrome'га таштагыла бул жакачы. Мына жерде Google Translator деген бар го бизде. Же болбосо переводчик, орусчасы. Переводчик деп жазып туруп эле мына жерге мына English деп туруп тандайсыңар да, мына жерге баягы көчүрүп келгениңерди мындай алып туруп мына коюп койсоңор, мына силерге көрдүңөрбү, мына сонун которуп берет да, даже кыргызчагачы. Бул арткы ütür куруу ыкмалары, бул арткы ütür куруу ыкмалары экен, үчүн автомат авто форматтоону жакшыраак кылат. Кысасы мына англис тилин билбегендер болсо, ушундай кылыш керек. Сөз түрдө эле программированияны үйрөнүш үчүн англис тилин билүүнүн кажети деле жок азыркы. Эгерде силер СНГда иштейм десеңер, орус тили менен деле кыргыз мындай үйрөнсөңөр болот. Ал эми чет өлкөдө, Европада, Америкаларда иштегиңер келсе, ошо англис тилин билгениңер жакшы. Кыскасы буну түшүндүрүп өттүм. Мына коддорду биз тазаладык. Жана мындай келгенде азыр бизге мындай сонун код түзүп берип коет да. Мынаны бир аз түшүрүп алалы, бизге чтобы мешать этип, мындай тоскоолдук кичине жаратпаш үчүн, мындай кылсак болот. Мына карасаңар, кичине эле код менен бизге мындай сонун код, мындай дизайнда сонун да, бассаң даже функциясы иштей турган кылып, мындай тексттер менен түзүп бизге мынча код менен ушундай бир тиркемени түзүп берип койду да. Бул алгачкы биздин тиркемебиз. Мына туугандар, суроолор барбы? Мына ушул код менен түзүп берип койду. Туугандар, угултабы, жакшы эле түшүнүктүү болуп атабы? Суроо жабагай түшүндүк. Все, молодцы. Түшүнүктүү болсо, так. Дагы улап кетебиз анда. Эми. Так. Турат агай, убактыбыз көп эле дагы бара. Канча сабакты канчада бүтүрөбүз? Негизи аңай убактыбыз бар, бирок мен ушул жерден токтотуп туруңуз деп сурансам, анткени мындай бар эмес установкадан кичине кыйналып аткандар бар. Мен ошолорду карап берсем, сиз уруксат берсеңиз кандай дейсиз? Мейли. Өзү мынабыл деле азыр ушул жагын деле жакшы түшүнүп алсаңар, аябай сонун. Бул жагын коддорду мыналарды баягы күлүштөбөдүм, ушуларды бул эми күлүштөр деп түшүнүп баштайбыз. Булар эмне ишат кылат, ошолордун кийинки сабактарында. Ооба,
ошондо деле туугандар, мына мен записти токтотпой туруп айтайын, агай сиздин экранды токтотуп берсеңиз. Экранда азыр. Токтоттум. Рахмат. Азыр биздин мына Flutter 6 группа деген туугандарына. Flutter 6 группада дагы бир кайталайм, ол закрепленные сообщения дегенди, могул жерди бассаңыздар, могул жерде Figma тапшырмалар бар, бул жерде 10 тапшырма. Биз окуу боюнча биздин окуунун аралыгында ушуларды талкуулайбыз, ушуларды окуйбуз. Бул жердеги тапшырма 2 жолу аткарылат, достор. Биринчи жолу базовый билим катары аткарылат. Мынакей ушундан баштайбыз. Ушул тапшырманы аткаруунун аракетин көрө бериңиздер. Муну YouTube'дан издеп, жанагы Индус Байкеникин көрүп жаза бересиздер. Ал жерде но дизайн точно ушундай окшобойт, бирок ушул функцияны иштетишиңиздер керек. Ушул функцияны иштетишиңиздер керек. Но плюс басканда, но сан 0,1ге көбөйүш керек, минусту басканда кайра азайыш керек. Тапшырма 0,1 деген ушул. Ушуну эле аткаруунун аракетин жасаганда аны мынакей YouTube'га киребиз. Дагы бир кайталап айтып атам, достор, бул сабакты Жаныбек агай өзү өтүп берет. Сиздерге баягы ушуну берип туруп эле мындай YouTube'дан өзүңөр үйрөнүп алган ошо менен болду эмес. Мынакей 12 минутталык но видео бар, 11 минутталык но видео бар. Айырмасы жок. Муну көргүлө, муну көргүлө. Экөө тең эле бир. Мына дизайн окшобойт, муну карасаңыздар, плюсу бул жагында, минусу бул жагында, 0 ортодо турат. Ушул видеону көрүп көрүңүздөр. Болгону бирок могул жердеги функция иштейт. То есть ушул системада, бирок муну но биздин дизайнга окшотуп точно ушундай кылып муну Жаныбек агай жасап берет. Так. Бул ушул жерден бүттү, токтоду, записти токтотом. Эмне үчүн мындай? Анткени сизге ушул сабак өтүп атканда дагы түшүнүктүү болуш үчүн сиз могул жерде кодду жазганда, кайсыл жерин жазганда мунун кайсы жерин жасап койду, ошону түшүнө бериңиз алдын ала. Себеби сабак өтүлгөндө бул сизге аябай жакшы түшүнүктүү болот да. Бул баягы мындай мисал менен көп айтам. Тиги пилди эч көрбөгөн адамдарды чогултушуптур да. Анан бир караңгы бир бөлмөгө пилди киргизип коюп, анан адамдарды киргизип мындай ошо пилди кармалатып көргөзүптүр да. Еще мындай кирип мындай кучактап кармай албайт экен, колдорун эле ар кайсы жерден салып, бирөө кулагын кармап айтыптыр да, пил деген мындай бир жалпак, мындай бир чоң чалбыраган нерсе экен, ал мындай палагага окшогон нерсе экен пил десе, бирөө айтат экен да, пил деген жок, мындай жоон таяк, мындай жумшак бир жоон таяк экен депчи, бутун кармап алып. Бирөө куйругун кармап алып айтат экен, жок, мындай турбага окшогон, мындай ичке бир узун нерсе экен, жыланга окшош деп. Бирөө айтат да, жок, көңдөй турбага окшош экен депчи. Ошентип баягы азыр билбей туруп бир нерсени айтып берсеңиздер, ар нерсени айтып бересиздер. Сабак өтүлгөндөн кийин пилди жарыкка алып чыкканда бул баарыңыздарга белгилүү болуп калат. Ошон үчүн алдыда көп иш бар, достор. Монун баарын эле ошентип индустардын сабагынан көрсөтүп эле анан бүтүрүп койбойбуз. Булардын баардыгын ошол жасалышын агайларыбыз сонун кылып түшүндүрүп берет. Муну ар биринин сабагы өтүлөт. Могул жерге чейин, даже могул жерге чейин сабактар оңой келет. Могул жерде бир аз татаалдайт. Уже могул менен могул эки приложение сиздердин жумушка киришиңиздер үчүн уже бул кадимкидей мындай жарактуу иштеген толук кандуу приложение болуп кала берет. Ушул жерге жеткенде уже сиздер кадимкидей программист болуп каласыздар. Агай записти өчүрбөй турасызбы, мен дагы сүйлөп алайын. Туугандар, ошо Турат агай айткандай, биз ошо сабакты алдын ала берип атпайбызбы, ал сиздер үчүн өтө чоң бир эффект берет. Анан биз ошо Турат агай айтып өткөндөй баардыгын сонун кылып түшүндүрүп беребиз, эч качан кыжаалат болбоңуздар. Себеби кээбиркилер ойлошу мүмкүн, мисалы биринчи бизге түшүндүрсөң анан үйрөнөбүз да депчи. Биз түшүндүрүп койсок, силер ошо YouTube'дан көргөндөй эле болуп каласыңар да. Качан биз
өзүңөр биринчи аракет кылып, ошону жасап көрүп, YouTube'дан көргөндөн кийин биз түшүндүрүп берсек, уже ушундай болот экен деп түшүнүп, анан кийин ошо мээңерде калат. Кийин ошо мындай чыныгы коддо ошону колдоно аласыңар да. Ошого эч кыжаат болбогула. Болушунча алдыга жылып кете бергиле, кааласаңар акырына чейин жасап салгыла да. Ошону эске алыңыздар, туугандар. Бул курстун башталышы болуп атат. Эч качан кыжаалат болбой, болушунча биз айтканды аткара берсеңиздер эле сөзсүз баарыңыздардын программасы чыгат, иншалла. Рахмат. Биздин максат ошол, сиздерден мындай программист чыгаруу, баягы жөн эле окутуп коюу эмес, ушуну кайра айтып берем. Мен муну 4 айга чейин айтып берем. Уже мындай сиздер түшүнүп калганга чейин, биз үйрөнүп атыптырбыз дегенге чейин муну айтып берем. Так, туугандар, бул жерде бир Амирбек деген бирөө келип калды. Ким экенин айтып коесузбу, Амирбек? Мен Нурсултан. Болду, проблема жок. Эң сонун. Анда туугандар записти токтотуп тура берем. Себеби мындан ары ошол каталары барларды карайбыз. Каталары жоктор уже чыга берсе болот. Чыгып тиги Индус байкелер менен сүйлөшө бергиле. Менден салам айтып койгула, Турат агай жиберди десеңер, сонун кылып сабак өтүп берет. Ошол азыр биринчи кезекте мен Батырбектин экранын көрүп, ошо Батырбектен карап жардам бере берейин. Так, записти токтотуп атам.